Мен ушул жакта 9-класска чейин окугам. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул үйдө азыр учурда эч ким жашабайт. Бизди карады. Атам эримин да берди, апам эримин да берди. Ата-энеңиздер барбы? Демек, мындай көзүнүн тирүүсүндө сыйлап калыңыздар. Урматтуу достор, бул нерсени сиздер билишиңиздер керек деп ойлойм. Сиздер даяр болсоңуздар, мен даярмын. Биз баштайбыз. Барыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу Актилек Мамутов YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Буюрса бул менин YouTube'га деген биринчи видеом. Мындай бир аз сүрдөөлөр болушу мүмкүн, андыктан маани бербеңиздер. Каналга подписка кылып, коңгур ошону басып коюңуздар. Буюрса мен өзүм тууралуу кенен маалыматты алдыда айта турган болом. Атым Актилек, Республика Кыргызстан, Ош областы, Өзгөн району Чеңгет айылында туулгам. Ушул жакта өскөм. Өзүм тууралуу айтып кетсем, 5 бир тууганмын. Эң уулуусу, ал эми эң кенже иним бул дүйнөдөн кайткан. Видео башталды, урматтуу достор. Үйгө келдим. Азыр буюрса үйдө эмне бар, эмне жок, бүт баарысын сиздерге кенен тааныштыра турган болом. Жүрүңүздөр. Бул жакта үй болсо, урматтуу достор, эски үй. Бул жакта жашабайбыз. Ал эми бул жердин атмосферасын көрүп, азыр ичине киргенде мындай таң калыштуу болушуңуздар мүмкүн. Бул нерсени мен өзүм деле күткөн эмесмин чынында. Урматтуу достор, көрүп турган класска чейин 3 эжеке окуткан. Ал эми алиппени тааныткан эжекем, А тамгасын тааныткан эжекем.
биринчи класстан экинчи класска чейин окутту. Себеп дегенде ал эжекем ошол учурда каза болуп калды. Андан кийин бир эжеке 3-класстан баштап окутту. Рухсат эжеке. Келдим анайсыз. Сизге Рахмат. байрамдар менен. Боласыңбы? Жакшымы? Денсаулыктарың жакшы жүрөсүңбү? Ооба. Бүгүн мен үчүн абдан кубанычтуу күн. Мына мен ак тилек келиптир. Бул башталгыч класста окутканмын. Биринчи мектеп босоосун аттаганда алгач ак тилекти мен 3-класстан баштап окутканмын. Ак тилек мектепте жакшы окуган окуучулардын алдыңкы окуган окуучулардын катарына кирет. Ак тилек аябай тартынчаак. Ал эми өзүм болсо мектепте аябай жоош бала болчумун. Бирөө келип бир нерсе деп сүйлөй берсе эле сразу уялып, же бир нерсе болуп. Негизинде мен өзүм апам мугалим болуп иштейт. Чоң атам да мугалим болуп иштейт. Ошондуктан жана окуучулар барго, ошолор кыздар айрыкча тийишет эле да, эжекенин баласы, агайдын баласы деп тийишкене мен аябай уялчумун. Мектепте кандай десем, мындай ачыла албай жүрдүм. Бир нерселерге катыш десе катышпайт болчумун. Таптакыр жок эжеке мен катышпайм дейт болчумун. Эгерде бир нерсе кылып катышасың дей турган болсо, апам менен чоң атам айтат болчумун да. Мен катышпайм айтып коюңчу эжекеге деп. Бул мындай ачык нерсе да. Жакшы окуган бала эле. Чыгармачылык жактан дагы ошол учурларда эле байкалган анын алгачкы кадамдары. Математика сабагынан эң мыкты өздөштүрөт болчу. Математика сабагынан мыкты өздөштүргөн себеби чоң атасы дагы математик болчу, жана ошондой эле апасы дагы математика мугалими. Мен ошондонбу дагы деп ойлойм. Математика сабагынан жалаң 5 окуган. Анан класстан тышкаркы иштерди дагы жакшы аткарчу, ырдап, бийлеп. Ошол мезгилде мен бул 3-классында окуттум. Бул класстарды жаңы киргенде эле булар өзүнчө мындай чыгармачылык иштерди аткаргандарды аябай жакшы көрүшчү экен. Барсбек дагы бар болчу, ал дагы аябай эле ар майрамдарда эжеке чай-пия кылабызбы же мындай концерттерди коелу, уюштурайлы деп көп айтышат болчу. Мен ошондон бул классты уюштургуч алдыңкы класстардан деп билет. Мен ак тилек менен сыймыктанам. Ак тилектин ишине да ийгиликтерди каалайм, ден соолугу бекем болсун. Келечекте мындан дагы көп ийгиликтерди жаратып багындырган инсандардан болушун каалап кетемин. Рахмат жана эжеке. Жана ошондой эле баардыгыңыздарды бүгүнкү билим байрамы менен куттуктаймын. Ата энелер, окуучуларды, мына мектеп босоосун аттаган 1-класстарды баардыгына ден соолук, иштеринде ийгилик, үй бүлөлөр менен тынччылык, аманчылыкта жүрө беришин каалап кетем. Рахмат эжеке. 5-класстан баштап 9-класска чейин башка эжеке окутту. Бизди уядан ошол эжеке учурду десем болот. Аябай кызык окуялар болгон эми. Мотосор азыр болсо мени 9-класстан кеткен, негизи уядан учурган эжекеме келип отурам. Саламатсызбы эжеке? Кандай ак тилек? Жакшы, өзүңүз жакшысызбы? Чачпайм деп. Келиңиз чачпай эле. Денсаулык жакшыбы? Жакшы. Кандай келип калдың, жаңылык? Сон. Мен окуучум ак тилек. Мен жөнүндө айта бересиз мындай. Ак тилек менин колума 5-класстан баштап ак тилекти окута баштаган мен. Ошо 5тен баштап 9-класска чейин мен ак тилекти 9да бүтүрдүм. Ак тилектин мүнөзү боюнча айтып кеткен болсом, ак тилек 5-класстан мүнөзү өтө оор бала болчу, сүйлөйт болчу, тартынчаак, уялчаак болчу. Анан акыркы күндөрү 8-9-класска жакындаганда ак тилек мындай ачыла баштады. Мунун жанагыдай немесин байкап калдым мен. Ырга кызыгып, бир конкурс болуп калды, Мырза жигит деген. Ошо Мырза жигитке ошондо мен ак тилекти баамдап калдым да. Ошондо катышасың дедим, жок өзүндө ham кызыгы болду, катышамын деп. Ооба катышасың деп ошо Мырза жигитке катышкандан кийин ошондо ырдап, ошондо жанагы неме конкурска жакшы катышып, жеңип алдыңар беле ак тилек ошондо. Кийин ушул 9-класста бир оюн болуп калды, Мырза жигиттер деген, кышындасы 23 февралда. Ошого катыштым. Ошол жерден катышып, биз ошондо так 9-класс болчук. 9-класс, 10, 11-класстар менен ойногонбуз. Ошол жерде ырдап, бийлеп, бүт мындай 1-2 оюндан утулсам, 3-4 оюндан жеңип, биринчи орунду алып койгом да.
ошондон кийин ак тилектин ушундай өнөрлөрүн ошондон кийин чыгарганбыз да. Ошондон кийин ачылып, бул ошо мектепте ырдап, бүт кандай конкурстарга катышып, ошентип баштаган. Анан ошондо мен классымдын андагы эжекелер менен дагы үй бүлө менен дагы ушундай поддержка болгон. Сен мыктысың, сенин колуңан келет экен деген эле уже мен ойлогом да, менден бир нерсе чыгат экен, аракет кылыш керек экен деп. Анан ошол 9-классты бүтүрүп, анан өздөрү каалаган ошол бир кесипти аркалап кетишкен. Ошо. Рахмат эжеке, сизге дагы чоң рахмат. Ыраазымын. Мен бүгүн күткөнүм эмес элем ак тилекти келет деп. Капысынан көрүп калып, мен дагы бүгүн сүйүнүчтүү болдум. Так, ошону менен 9-классты бүтүп, бул уулуңуздар калып кеткен жок. Ырдап салдым да. Эгерде видеосун тапсам, ушул жерге коюп коем. Менин алтын уям, бакытыңдай туям, уча бер оболоп, бадыры оболоп, Кыргызстанды, Кыргызстанды. Ошол жерде окуп жүргөн кезде общежитияда жашайт болчук. Жолдор жауып салган. Айылга келдим, эмне кылышты билбейм. Жана жакшылык бир адамга чалам да. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Мен блогер болоюн деп атам. Мен үйүмө жакын эле да, мектепте жакын. Мектеп жака түшпөйсүзбү? Үйрөтүң, видео тартайлы дедим. Десем, ошол момент карантинден алдын жакшылык братан Москвага кетип калган болот экен да. Иним, мен Москвадамын. Сен сага айттым го эртерээк тарт деп ошентип. Анан мен сурадым, кайсыл немеме монтаж жасап, кайсы приложениеме монтаж кыласыз жана кандай кылып монтаж кылат деп сурадым. Ал колунан келген мага үйрөттү. Азыркыга чейин мен ким сурайт, мен блогерстан кантип баштап калдым, ким түрткү болду дегенде мен ошол жакшылык братанды айтам да. Братан деп эле коеюнчу, ака дейинчи. Башкача болуп кеттим. Азыр деле айтып коеюн, рахмат чоң сизге, жакшылыкка. Сизге ыраазымын. Сиздин аркаңыздан ушундай блогер болуп, ушундай видеолор тартып атам. Анан видео тартып баштадым. Ачыгын айтам, колумда Samsung апам алып берген. Samsung A1 беле, J1 ушундай телефон менен баштагам. Биринчи ушундай коюп алып, столго алды передний камера менен коюп эле ушинтип тартып беришим.
как раз карантинде президент өзү кире үйгө деген видеолор тарап кетти, ошолор менен тартат элек. Ошентип тартып, урматтуу достор, 2020 карантин болду. Азыр бүрсө 3 жыл болду. 3 жылда тартып жүрүп ушул убакка келдик. Ал эми бул жерге келгенге чейин көптөгөн кыйынчылыктар болду. Менин аккаунтум бир эмес 2 жолу жабылды. Биринчиси 104 миңге жабылып кетти. Ал эми экинчиси 203 миңге жабылды. Буюрса азыр 315 миңден ашык подписчигим бар. Шүгүр. Бардыгы сиздердин колдооңуздардын аркасында болуп жатат. Бирок жүрөгүм менен колдой турган, жүрөгүм менен поддержкасын берген бир гана ата-эне болот экен. Сиздерге айтып кетейин. Сиздер да унутпаңыздар ушул нерсени, мээңиздерге сактап калыңыздар деп эскертем. Себеп дегенде, мен блогерствону баштаганда ачыгын айтайын, аябай көп киши каршы болгон мен видео тартып жүргөндө. Каршы болушту, бирок апам колдоду. Ошол учурда мен апам менен видеода тартып калчумун, үй бүлөмө тартчумун, карындаштарымы, инеми көрсөтөт болчумун. Ошол кезде баарынын сураганы: атаңыз поддержка берип, атаңызды эмне көрсөтпөйсүз, атаңыз кайда деп болчу. Албетте атам поддержка берет. Атам ар дайым жүрөгүмдө сакталып калат. Аузу билляхи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Атам каза болгонун укканда мен кандай реакцияда болдум? Мен айылда үйдө болчумун. Ал эми атам өзүнүн бир тууган иниси, эң кенже иниси менен тоодо болчу. Ошол момент атамдын эң кенже иниси, кичинекей иниси бизге эмес, чоң атама эмес, Москвага чалат да эжемдергечи. Ушундай акем каза болуп калды дейт. Дегенде Москвадан элестетиңиздер, Москвадан Кыргызстанда турат, бул жактачы, жанында турат. Бирок бизге Москвадан звонок келет да. Ыйлап алышкан. Ушундай каза болуп турган деп. Биз ишенбедик. Ишенбейбиз. Анан чоң атам экөөбүз айылдан жөнөдүк. Тоого кетип атабыз. Ушундай кетип атып, мен ичимен айттым да: "О Кудай, ушу атам эмес, менин жаным ал" деп. Атам каза болгондон көрө мен каза болоюн деп кеттим да. Негизи көбүн айта албадым ата сизге. Атаң барбы, жокпу? Сурашат. Мен айта албадым. Кечирип коесуздар. Анан бардык. Барып чоң энем: "Ал балам, каза болду элек, ишенбейм. Мына айранды ал, барып жөн эле мындай эс болуп калса керек" деп айран берет. Ал айранды алып бардык. Барганда уже бети башы капкара болуп шиширип кеткен. Айранды алып оозуна коет, бутуна кармайт, колдоруна тартат, жүрөгүнө кармайт. Жок, эч нерсе жок. Эч нерсе кыла албадык. Анан мен ошентсе да ишенбедим. Анан ал жерден биз чалдык, ылдый жактан машина алып чыккыла бизди. Келгиле, ушундай каза болуп калыптыр.
алып кетейли айылга дейт. 2 машина алып келишет. Келген уже мен чыгып кеткем, сырт жакка чыгып кетип, уже ыйлап отурам да, өйдө жактачы. Ыйлап отурам. Мен ишенбей турам, тиги кишилер келди. Келгенден кийин мен уже ойлодум да, ошолар келип, азыр тирилип кетсе керек, тиригеле болсо керек дейм. Бирок киришет. Киргенде эле ыйлап беришет да. Неге мындай болду, неге каза болосуң сен деп ыйлап беришет. Ошол жерден мен уже ишендим да. Ошол жерден уже ишен алып түшүп кетишти. Айылга бардым. Боз ит тигилип атат. Эч кимге калбайм, урматтуу достор, ачыгын айтсам мындай нерсени. Ата-энеңиздер барбы? Демек, көзүнүн тирүүсүндө сыйлап калыңыздар. Көзүнүн тирүүсүндө убактыңыздарды өткөзүңүздөр. Мен өкүнгөн жерим, мен кичинекеймен, жаш кезимен чоң атамкында өсүп калгам. Атам менен апам Москвада иштешчү да. Ошол учурда мен атамдын кичинекей иниси бар дедимби? Ошол иниси менен чогуу жүрүп, атамы ака дейт болчу да. Мен элестетиңиздер, өз атамы ака, апамы жеңе деп өскөм да. Кийин келишти, өзүм чоңойдум, уже жетилдим, мындай акылыма кирдим. Келишти, ака, жеңе деп кайрылат болчумун да. Мен өкүнгөн нерсеси, ошол атамдын көзү тирүүсүндө бир ата деген сөз чыккан эмес да оозуманчы. Бир ата да болсам дейт да, ошо бир ата десем укса. Болду. Ыйлабайм болду. Улуңуз сиз кылган нерселерди кылат буюрса, мен сизге сөз берем. Сиздин аткарылбай калып кеткен нерселериңизди мен аткарганга ар дайым аракет жасайм. Рахмат сизге. Апам да жакшы жүрөт. Апам да сиз кеткенден кийин бизге карады. Ата мээримин да берди, апа мээримин да берди. Сизге рахмат, ушундай апат алып бергениңизге. Бир эле сөз айта алам. Ата-энеңиздерди сыйлаңыздар. Бул өмүр кыска. Ата-энебиз эмес, эч кимге гарантия бере албайбыз азырчы. Мынча жыл жашайт, бул мынча жыл жашайт деп. Баарыбыз барар жерибиз ошол дүйнө, чыныгы жашоо, чыныгы дүйнө ошол жакта. Ошондуктан кыска өмүрдө бири-бирибизди сыйлашып, бири-бирибизди кадырлап, бартап, сыйлап өтөлү. Сиздерден ошол эле суранам. Атанын кадырын атасы жоктор, апанын кадырын апасы жоктор билет дегендей. Башка сөз айта албайм. Достор, бул жерде атам гана эмес, дал ушуну болгон кичинекей менин иним бар. Атам 2017 6-сентябрда каза болот. Андан 3 күн өткөндөн кийин кичинекей иним чачат алып төрөлүп эле. Достор, бир аз да болсо мен жөнүндө маалымат ала алдыңыздар. Мен негизи баарына бир жооп берейин дегем. Үйүм эмне үчүн пустой, эмнеге ал жакта эч ким жашабайт? Азыр айта турган ушундай күчүм калбады. Тура түшүнөсүздөр.